Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин бүгүнкү Жан Дүйнө программабызга Ысык-Көл районунун маданият үйүнүн кызматкерлери келип катышууда. Мен алгач сиздерди тааныштыра кетсем, биринчи Минара Тазабекова, Фарида Сейдахматова, ошондой эле Жамал Шакеновалар катышып атат. Эмесе биринчи ушул сөздү Минарага берсек. Ошол мына сиздерде Ысык-Көл маданият үйүндө чындыгында чоң элдик өнөр дүйнөсүнө аралашкан адамдар иштечү эле. Жана Аккуу би ансамбль бар эле сиздерде. Мына сиздерде ошону иштеп калдыңыздар да убагында. Бүгүнкү күндө ушу маданият үйүндө иштер жөнүндө токтолсоңуз, кандай болуп атат иштериңиздер дегенде? Аккуу би ансамблине былтыр ушу 79-жылы уюшулуптур, 40 жыл болуп былтыр 40 жылдык юбилейин өткөздүк. Чоң деңгээлде Кудай буйрса. Анан биз кийинки муундар болобуз. Биздин деле иштегендерибизге алдыбызга 35 жыл, артыбызга 20 жыл болду, Кудай буйрса. Анан маданиятта башайбыз бир 15-14 адамда иштейбиз. Баары тең чыгармачыл адамдар, ырчы, бийчи дегендер. Ошол мен иштегениме 20 жыл болду. Бияктагы Каракол шаарындагы Ыбрай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын ырдоо бөлүмүн бүтүргөм. Койчукка күлкөн койчукундан. Мына ошол эми сиз дагы ушул өнөр дүйнөсүнө аркалап келатасыз да, туурабы? Көп жылдан бери жана айтып атпайсызбы, иштеп дегенде. Анан чындыгында сиздерде дагы бир чоң ырчылар бар эле. Ошолордон үлгү алдыңыздар дегенде, устатыңыздар болду дегенде. Мына ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биз ошол Камчыбек Бокалаев агабыз менен чогуу иштешип калдык. Обончу белгилүү. Дагы Элчибай байке деген бар эле. Илиш байке көздөрү өтүп кетти ал кишилердин. Ошол адамдар менен чогуу иштеп, алардын тарбиясын алып ушул убакка келдик. Мына Минара, сиз өзүңүз ырдай турбайсызбы? Ырчы катарында белгилүүсүз, туурабы? Кайсы ырларды ырдайсыз? Элдик ырлардыбы? Же обончулордун кайсы ырларын тандап аласыз дегенде? Көбүнчө мындай фольклор жагына көбүнчө басым жасайм да. Анан Асанкалы Керимбаевдин, Рыспай Абдыкадыровдун ушундай мукамдуу ырларды көбүнчө ошондойлорго басым жасайм да. Азыр эми кайсы ырды аткап берсем деген оюңуз бар эми бизге? Азыр мен Залкар, ырчы, обончу көз өтүп кеткен Асанкалы Керимбаевдин Ак Маралым деген ырын аткарып берсем деп ойлойм. Жакшы болот анда. Анда ырга кезек берели, Асанкалы Керимбаев агабыздын Ак Маралым деген ырын аткарып берейин. Күтүүгө чыдамым аз көрүнөмүн, күйүттүн ызасына чөмүлөмүн. Алыстап кетсең дагы маңдайымдан, асмандан жылдыз болуп төгүлөмүн. Алыстап кетсең дагы маңдайымдан, асмандан жылдыз болуп төгүлөмүн, ей төгүлөмүн. Ашыгып тосусундай чамынамын, ардайым сен тарапка агыламын. Алыстай жакын жердей жүрсөң дагы, ардайым Ак Маралым сагынамын. Алыстай жакын жерде жүрсөң дагы,
sağınamın, ey sağınamın. Kütürbey açık çobun beresin bey, sargayıp gütü berem elesin dey. Tağdağay tarmal botak bulgun gelip, talpınıp çertip turgan terezingdin. Tağdağay tarmal botak bulgun gelip, talpınıp çertip turgan terezingdey, terezingdey. Talpınıp çertip turgan terezingdey, terezingdey. Farida мына сиздегі Минара жана айтпайт беді жогорудачы, Мына ушул чогуу үзөңгүлөшүп келатабыз, иштешип келатабыз дегенде маселени көтөрүп атат. Анан сиз ушу маданият үйүнө качан келип калдыңыз? Мен ушу маданият тармагына келгеним 89 жылдан бери иштейм. Иштегениме 30 жыл болуп калды. Ушул эле бир тармак менен иштеп келатам, эмгектенип. Буюрса жакшы, 30 жыл болуптур. Дарак бир жерден көгөрөт деген сөз жакшы да, негизичи, туурабы? Иштин жүзүн көрүп атасыз да. Көрүп атабыз буюрса. Жакшы. Мына жогоруда айтпадык, ушу сиздерде дагы бир топ белгилүү ырчылар бар эле деп эскерип кетти, Минара көз өтүп кеткендер менен, Аны өзүңүздөргө катарында, устат катарында болгондор болдубу ушул мезгилдерде? Мен ушу өзүмдүн 87 жылдан бери Боз Салкында иштеп келдим. Шайгүлөже, Айгүлөже дегендер менен чогуу иштедим. Ошол кишилерден тарбия алдым. Ошолор менен чогурдап жүрүп, ушу даражага жеттик. Шайгүл Шакеева, Айгүл Иманалиева деп талаптарда чындыгында жакшы чыгып жүргөн мезгилдер эле да, таанылып деген. Анан эми азыр кайсы бирге кезек берели? Азыр болсо мен Ырысбай Абдыкадыровдун Жүрөктү кетпе жаралап деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Aşık
Жамал, сиз канча болду иштегениңизге? Менин иштегениме буюрса 20 жыл болуп калды. 2001-жылы келгем жумушка. 20 жыл болду. 20 жыл. Мына эми бул өзү ырчылык өнөр деген бул аткарчылык да. Туура, обончулардын ырларын элге жеткириш керек да. Баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деп коет элдечи. Мына сиздерде бардык ырдын баягы ажары дагы ачыла турганчы, элге жеткире тургандар сиздерсиздер. Сиздер аркылуу жетет. Анан кээ бир обончулар бар, ырларын чыгарат дагы, обондурларын анан кийин баягы үкөккө катып алып сандыктарына бербей, анан баягы өзүм ырдайм деген гана ойдо болуп калат да, кээ бир. Анан ошо элге жетпей калгандар ошолдо калып калгандарчы. Жакшы обондуу ырлар калып калып атпайбы? Анан мына сиздер ырдап келатасыздар, ушул жеткирүү маселеси ушул. Кимдердин ырларын тандап аласыз? Кандай ырларды каалайсыз дегендей. Мен көбүнчө эски ырларды тандайм. Жумамүдүн Шералиевдин ырларынан, Рыспай Абдыкадыровдун, Асанкалы Керимбаевдин ырларын көп ырдайм. Анан Камчыбек Букалаевдин ырларынан ырдайм. Обондордон. Андорго кезек бербейлиби? Азыр мен аткара турган чыгарма Рыспай Абдыкадыровдун Периштем аттуу чыгармасын аткарып берейин. Мына мен жогоруда айтып кетпедим, ушул өнөр дүйнөсүнө келген адам өнөргө кызыгат да. Туурабы? Ырдайын деп келгенден кийин ырдаш керек дегенде, мына бизге атайын келдиңиздер, ырдайын деп. Ырдаш керек. Ошо ырга болгон өзүңүздүн
мамилеңиз кандай ырларды тандайсыз дегендей, кантип иштейсиз, кимдер менен иштешесиз дегендей ошол жөнүндө айтсаңыз. Ырды эми биз аккордеон менен көбүнчө ырдайм. Анан аккордеон черткен абаларыбыз менен күндө эле ушу ырдап турабыз. Анан көбүнчө жанагы айтып кетпедимби, илгерки эски ырларга көбүнчө басым жасайм. Керимбаевдин, Абдыкадыровдун, Шералиевдин, анан биз ушу көлдүк болгондон кийин Камчыбек агабыздын ырын көбүнчө даңазалап, агабызды көтөрүп ошентип ырдайбыз, көл жөнүндө ырларды көп ырдайбыз. Мына сиз көрүп келатасыз да, жанагы Муса атанын дагы ырлары, Атай атанын дагы кандай сонун ырлары бар, керемет, улуттук колориттеги ырлар бардыгы теңчи. Анан мына кийинки мезгилде мына жаштарды ырдап жүрөт. Жаштарында бир жакшынакай ырлар бар дегенде, ушуларга кандай карайсыз жаштардын чыгармачылыгына негизи? Жаштар эми азыр жаштар ар кандай эмеде ырдап атат, илгерки ырларды да азыркы эмеге салып ырдап атышат. Анын баарын эле түз көз караштан ар кимдин көз карашы ар кандай болуш керек. Эми ал илгерки ырчылардын, обончулардын ырлары түбөлүк ырлар деп ойлойм. Анан азыркы кээ бир ырлардын өмүрү узундар да бар. Анан бир мындай өздөрүнөн башка ырдабаган дагы ырлар бар да. Өмүрү кыска, өздөрүнөн башка. Аларды өздөрүнөн башка эч ким ырдабайт ырлар бар эми. Анан билбейм, ар ким көз карашы ар кандай болуш керек. Меники ошондой. Дагы бир ырыңызга кезек бере алам да. Мен Рыспай Абдыкадыровдун Туулган жерди сагынуу деген ырын аткарып берейин. Тартып алыстан, унутуп бардык нерсени, сарарып болуп аңсыз ай, сагындым туулган жер сени, сарарып болуп аңсыз ай, сагындым туулган жер сени. Канатым болсо азыр мен карылгач болуп кетсем де, калайган сары талаңай, карылгач болуп кетсем де, калайган сары талаңай, карылгач болуп кетсем де. Уктасам кирип түшүмө, аргымак чапкан талалар, таянбай такыр салып, тынчыбай койдой саналар, таянбай такыр салып, тынчыбай койдой саналар. Esimden çıkpay delesing, sel жүрүп тайым денемей, сезимди билеп келесиң, сел жүрүп тайым денемей, сезимди билеп келесиң.
туған жер сені сарыры болып аңсыз сағындым туған жер сені сағындым туған жер сені шыдығынан мына кейінгі мезгілдерде айрықша ушуга көңіл бұрылып қалды негізі, туурабы? Комуз, чопочор, жана башка сыбызгы музыкалык аспаптарды пайдаланганыбыз көбүрөөк болуп, мына биз өзүнүн чындыгында кыргыздын улуттук чындыгында ырларды көп алып чыгып атабыз да кийинки мезгилдерде. А мурда туура эч керек, мурунку коомдо мисалы үчүн жалаң эстрада жанрлары болуп кеттик эле биз барыбыздачы. Биздин ырлар калып калган ошол мезгилдерде. Ырдалбай да калган, комузу дагы чанып калганбыз ошол мезгилдердечи. Ушул жагында да сиздин оюңуз мүмкүн да. Биз менин өзүмдүн жеке оюм болсо, ушу эски ырларды, эски жанрларды мындай комузга салып, же аккордеонго салып ырдаган менимче азыр укулуктуу болуш керек элдерге. Элдер жанагы анкадүктөн тажап бүтүштү. Азыр аккордеон комуз менен ырдасаң аларга жагымдуу болуп атат. Азыркы кездечи. Мына сіздер маданият үйінде болғандан кейін сіздердің дағы айылдарда, айыл аймақтарда дағы маданият үйлер бар да. Турабы сіздер айыл қыстақтарда деген бе? Ошолор менен байланыштарыңыздар кандай негизи? Биз алар менен азыр тыгыз байланыштабыз. Ар бирибизге 2ден зав клубтарды бөлүп койгом. Кураторбуз, жардам берип турабыз. Кээде сценарийсине жардам беребиз, аппаратура жактан жардам беребиз, форма жактан жардам беребиз. Жакшы көмөк көрсөтүп, ар бирибиздин 2ден 3дөн зав клубтар менен иштешебиз. Байланыш бар экен да? Туура. Ямазы кайсы ырга орун берели? Азыр болсо мен Арзуу деген чыгармамды аткарып берейин.
Мына Жамал жогоруда айтып атпайбы, биз жанагы маданият кызматкерлери чындыгында мурда тиги малчыларга барып концерт койчу да, тоолорду аралап дегендей, жана башка элге тартуулачу дегендей. Анан сиздер азыр маданият үйүндө элге чыгып атасыздарбы, же элдер өздөрү келип атабы? Биз көбүнчө ошо Ысык көл району Чолпон Ата шаары курорттук зона болгондугуна байланыштуу туристтер көп келет, коноктор, меймандар көп келет. Анан ошол меймандарга көп ырдап беребиз. Көлгө чыгабыз, теплоходторго чыгабыз, кырчынга, жайлоого барабыз, ошолорго жакшы ырларыбызды тартуулап келебиз. Мына силерде кырчын демекти жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтпөдү, Мына ошого катыштыңыздар да? Катыштык. Катышып бардыгыбыз тең өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү көрсөтүп, жакшы массада жакшы аткарып, жакшы ырларды ырдап катышып бердик. Эми негизги өзөктү сиздер түздүңүздөр аякта туурабы? Сиздердин жерде өтүп аткандан кийин, баардык нерсе. Жана 1000 комушчу дегенди болду, ага да катыштыңыздар да? Катыштык. Эми өнөрүм болсо өргө чап дейт, кайсы ырдырсайсыз эми? Эми мен азыр Жумамүдүн Шералиевдин Сейсимдеги ой деген чыгармасын аткарып берейин. Азыр ушундай кырдаал убак болуп атат. Ушул кырдаалдан Кудай буйрса чыгып кетсек, дагы бизде Көл району бизге көптөгөн коноктор келет. Ошол конокторубуз келсин быйыл ушу кырдаалдан эрте чыгып кетип. Анан кыргыз элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Элибизге тынччылык каалайм, ден соолук каалайм. Элибиз аман болсун. Элибиз аман болсо, анан маданиятыбыз өсөт деп ойлойм. Эми эл журтубузга
тынччылык, бейкутчулук каалайм. Ушундай кырдаалдан жакшынакай өтүп кетели, ушул сыноодон жакшы өтүп кетели. Бардыгыбызга ден соолук, аманчылык болсун, иштерибизди ар дайым ийгиликтер коштосун. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына бүгүн Ысык-Көл районундагы маданият үйрөнүүнүн кызматкерлеринин, айрым чыгармачы адамдардын чыгармачылыгына ортоктош болдуңуздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.